Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Windows 10 операциондук системасына Flutter'ды кантип отургузабыз, кантип көчүрөбүз ошону көрсөтөбүз жана Android Studio'нун установкасын. Биз биринчи эле интернет браузерди ачабыз. Flutter download деп жазып издейбиз. Биринчи чыккан эле мына Flutter Dev деген сайттан киргенибизде бир аз ылдыйга түшөбүз. Get started деген бар. Же болбосо бул жерде деле Get started дегенди басабыз. Бизге мына install деген баракча ачылат. Mac, Linux башкаларга да болот. Биз болсо бүгүн Windows'тун көрсөтүп бермекчибиз. Windows'ка киргенде бул жерде шарттары жазылган. Мына операциондук система Windows 7 же андан жогорусу 86-64 негизи 64 болгону сунушталат. Дисктеги болгон бош орун 164төн көбүрөөк болсо жакшы болот. Бул tools'тарды колдонсок болот. Windows PowerShell негизи Windows'тун өзүндө бар. Windows 10до Git'ти көчүрүп алабыз. Git'ти көчүрүп алуу үчүн биз Git for Windows дегенди басабыз. Бул жерде мына Git'тин сайтына жиберди бизди. Бул жерден операциондук системабызды тандап көчүрүп алабыз. Сохранить деп көчүрүүнү уланта беребиз. Андан кийин кайра артка кайтабыз. Бул жерден Flutter Windows 2.05 деген версиясы акыркы мен көрүп турган учурда бул видеону көрүп атканда балким кийинки дагы версиялар чыгып калышы мүмкүн. Эгер кичине бир аз эскирээк версияларын алабыз десек, SDK Release деген жерге кирип, бул жерден 04, 03, 02 мурункураак версияларын алсак болот. Булар көчө берсин. Андан кийин бул жерде шарты жазылып турат. Негизи биз программаларды установка кылганда C дискибиздин ичинде Program Files дегендин ичине түшөт. Бул жерде Flutter'де бир өзгөчөлүк. C'нын ичинде Source деген SRC деген папка ачып, ошонун ичине Flutter'ди жайгаштырышыбыз керек экен. Бизге керектүү файлдар көчтү. Мен бул жерде Android Studio'ну да көчүрүп даярдап койдум. Аны кандай кылабыз? Аны деле Google'га кирип эле Android Studio деп жазсак, бул биринчи чыккан сайтка эле киребиз. Биринчи чыккан сайттан эле мынакей Download Android Studio дегенди басып, муну да көчүрүп алабыз. 896 мегабайт экен. Бардыгын мен азыр көчүрүп, сиздердин убактыңыздарды албайын. Видеону токтотуп коюп, шашпай көчүрүп алып, калганын көргөндөй кыла берсеңиздер болот. Эми показать в папке дегенге киребиз скачанный файлдардан. Мынакей барды бизде көчкөн, даяр. Бул жерден келип туруп, могул Flutter Windows дегенди кесип алабыз. Андан кийин биз компьютерден C'га барып, бул жерге создать деп туруп, жаңы SRC деген папканы сохранить этебиз. Бизде азырынча SRC деген папка бар ичинде. Бул жерге келип, муну койгондон кийин извлечь все деп ушул жерден ачып, извлечь кылсак болот. Же болбосо WinRAR же башка архиватор файлдардыкы башкача болушу мүмкүн, бирок извлечь файл деп эле ачып алгандан кийин Flutter дегендин ичинде мындай документтер пайда болот. Буларды көчүрүп алабыз. Берки архивти болсо удалить этип сала берсеңиз болот. Анын жумушу бүттү. Буга чейин загрузкиде биз Git'ти установка кылышыбыз керек. Git'ти деле кадимкидей эле установка кылабыз. Эки жолу басып, next деп эле мурда программаларды установка кылып жүргөнүбүздөй эле установка кылсак болот. Мен муну да установка кылып даярдап койдум. Өчүрүп кое берейин. Азыр болсо биз Android Studio'нун установкасын өтөлү. Так, мына Android Studio'нун установкасы башталды. Next дейбиз. Мына бул жерде дагы 2.7 гигабайт орун болушу талап кылынып жатат. Next деп. Эч нерсеге тийбейбиз. Бул жерде бардыгын эле next деп установка кылып койсок болот. Установканын болуусу компьютериңиздин
абалына жараша бир аз тезирээк же бир аз жайыраак болушу мүмкүн. Бул установка болуп бүткөнчө күтүп турабыз. Next дейбиз. Start Android Studio дегенди коюп finish дейбиз. Биз мурда иштебеген үчүн ар кандай биздин настройкаларыбыз болбогон үчүн do not import settings дегенди коюп эле окей дейбиз. Мындай болуп Android ачылып баштайт. Android Studio'нун биринчи ачылышы бир аз убакыт алат. Кичине күтүп турабыз. Мындай болуп ачылып баштайт. Стандарт дейбиз. Next. Бул жерде дагы өзүнө керектүү файлдарды установка кылып атат, көчүрүп алат. Ошого бир аз убакыт алышы мүмкүн. Бул жерде дагы бир аз күтөбүз. Android Studio'нун установкасында ушул жерди көчүрүүсү бир 10 минутага чейинки убактыңыздарды алышы мүмкүн. Компьютердин ылдамдыгына жараша мендеги кеткен убакыт ошол 10 минутага жакын убакыт болуп жатат. Балким сиздердики андан тезирээк болушу мүмкүн, балким андан жайыраак болушу мүмкүн. Бул жерде бир аз күтүп турушубуз керек. Достор, finish'ти баскандан кийин Android Studio'нун жаңы бети мындай болуп ачылат. Мына версиялары жазылып турат. Create new project деп биз Android Studio'дон жаңы project ачсак болот. Бирок биз Android Studio'до Flutter'ды колдонгон жатканыбыз үчүн Flutter бул плагин. Бул жерден configure деген жерге келип, биз plugins дегенге келишибиз керек. Pluginsке келгенде бул жерден деле мындай карап тапсак болот. Эгер таппай жаткан болсок, анда бул жерге Flutter деп жазсак, Flutter чыгат. Install дейбиз. Бул жагынан айырмасы жок. Install'ду басабыз. Бул өзү менен кошуп, Dart'ты кошуп установка кылып алайын деп атат. Биз ага уруксат беребиз, макул дейбиз. Эгерде бул өзү Dart'ты установка кылбаган болсо, биз бул жерден кирип install дешибиз керек болчу. Азыр restart idea десек, restart десек, мынакей Android Studio кайрадан Flutter менен ачылат. Мынакей Android Studio эми кайра ачылганда Create new project'тын астында Create new Flutter project деген ачылып калды. Муну басабыз. Flutter application деген биринчини тандайбыз. Next дейбиз. Бул жерде өзүңүз каалагандай ат жазып алсаңыз болот. Мисалы First up дедим мен. Анан Flutter CDK patch деген жерди биз жанагы S'дагы биз көчүргөн Flutter деген папканы тандашыбыз керек. Андан кийин бул жерде дагы жаңы бир жерге папка ачсак жакшы болот. Бул S'да эмес, балким D'да, E'де өзүңүз каалаган бир жерге. Мынакей Next дейбиз. Finish дейбиз. Бул жерде Swift менен Kotlin'ди ачып койсоңуз да болот, чогуу да кала берсе боло берет. Finish десек, Android Studio Flutter менен ачылып атканда бул жерде дагы бир аз кичине убакыт алат. Бир аз 1-2 минута, 1 минута күтүшүбүз керек болот. Downloading one file дейт. Ушул жерди күтүп турабыз. Мына download болуп атат. Мына Android Studio'буз ачылды, иштеди. Бул жерде main Dart дегенди ачканыбызда мынакей Android Studio иштеп атат. Бардыгы келди. Бул no device деген жерде биз эмулятор орнотуп алсак болот. Мынакей AVD деген жерден бул жерден келип create virtual device дейбиз. Андан кийин бул жерден Nexus 5 дегенди тандап, булардын ичинен бирөөсүн установка кылып, бирок азыр бизде могул HAXM деген установка болгон эмес деп чыгып атат. Негизи мындай көйгөйлөрдө
эң жакшысы Chrome'ду колдонсок болот. Биз Chrome'го run кылып бул жердеги биздин небебизди колдоно берсек болот. Эмулятор катары Chrome'ду колдонсок болот. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Flutter'ды үйрөнүп, IT жаатында өнүгүү кылып, Flutter менен жакшы заказдарды алып, өзүңүздү жана өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошосуз деп терең ишенебиз. Барыңыздарга ийгилик.